Солға. Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш 12 февраль 2021 жыл. Сиздерге бир Ноокаттын Күнгөй Кожоке айылында, мындайча айтканда Исанов айыл өкмөтү Жаңы Базар айылында достор. Шторм кайманатындагы ушул өзүңүздөр көрүп турган бир атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрдүк достор. Бул ат сатууга коюлуп атат экен. Анда эмесе бул ат боюнча мен толук маалыматты аркада ээси менин жанымда турат. Ошол адамдан маалыматты алып бергенге мен аракет кылайын туугандар. Эгерде сизге жаккан болсо, алдыда мен номерлерди коюп койдум. Ошол номерлер аркылуу чалып байланышсаңыздар болот. Шторм кайманатындагы бул ат боюнча биз баштайлы. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Штормду сатууга койдуңарбы? Эмне үчүн сатылып атат? Сатуу себептери? Сатып мен өзүм чабатырын күнүгө морт. Жакында Москвага кеттим. Москвага кетишкендигине байланыштуу, Бул аттын жашы кандай? Жашы 7ге чыгат. 7ге чыгат. Жазга, Жазга ошондо 4 асы болот экен туугандар. Аттын кандай өнөрлөрү бар? Улакка эмнеге чабылат? Аламангабы, 5-5кеби? Ошол боюнча айтпайсыңбы? Аламанга дагы анан 5-5 бизде эми чыгып келатат. 5-5 анча-мынча чабылдыбы? Анча-мынча чабылган. 3-4 жолу чаптым өзүм. Аламанда чабылып эле жүрөт. Аламанда чабылып эле жүрөт. Аттын ден соолугу кандай? Ден соолугу таза. Ден соолугу тазабы? Жакшы. Ушу таза кара байыр экен, Таза кара байыр. Таза кара байыр жылкы экен туугандар, мынакей. 1,5 жыл болуп калды, 2 жыл айга катары коюлган. Үйүргө коюлган, Канча бээге турду? 7-8 бээге. Аттын сынында мындай караганда айып жок туугандар. Үстү, алды бирдей кеткен. Бул аттын азыр мен жанынан токтоп тур экен, мына. Буту колун тартып көргөзөйүн. Аттын ден соолугу жакшыбы? Жеп ичиши кандай? Жакшы жеп. Жакшы, Буттарында айыбы жок. Таза. Мынакей, такага турушучу жоошпу? Такага бар, ошого эле асабыз. Даргаш керекпи? Мынакей достор. Атак мындай өзүң карматса болобу? Кармап эле. Бир кармап көрбөйсүңөрбү? Мынакей туугандар, аттын жооштугун бир сыйра текшерип өзү эле көтөрөт экен, Аркасы деле ошондой, Аркасы деле. Так. Болду, жетет. Мынакей туугандар, Шторм деген кайманат буга ыйгарылган экен, себеби аттын күлүктүгүн бир көрбөйлүбү, Бул жака чабып көрчү. Камчы тийгизбейт, камчы менен. Камчы тийгизбейт. Камчыга көйлө неме кыла бербейм, камчынчы. Только кыйкырык экен да. Көрөр, Буруп көрөр, айда. Жана мына атты. Охо. Кетишти караңыздар. Оозу жумшакпы? Оозу өтө. Элпек, Буруу. Мынакей туугандар, азыр бул атты оңго солго бир сыра буруп көрөбүз туугандар. Оозу буруу, оозу элпек жылкы экен. Бери чап, чап. Мынакей достор. Аттын келатышын караңыздар. Шторм кайманат өтө ылдамат экен бул жагын. Акырын бастырчы эме бул жака? Мынакей туугандар, аттын турган турпатын сиздер көрдүңүздөр. Азыр мына чатка аяктарын сизге тартайын дагы. Эми баасына кезек келип калды. Баасы канча экен? Штормдун баасы канча деп коюлат экен ээсинин өзүнөн угалы. Буган баасын канча деп атасыңар? Жабыштырып айтпачы. 160 миң сом. 2000 долларга жеткирбепсиңер, Мынакей 160 миң сом кеми бар. Сөзсүз түрдө алдыдагы номерлерге чалып тугандар байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Же болбосо Ноокаттын Күнгөй Кожоке Жаңы Базарга келип бул атты көрсөңүздөр дагы болот. Атка толук маалыматты бердик. Мына аттын эми көкүрөк тарабын сиздерге көрсөтөйүн. Буттары, абактары баарын тартабыз тугандар. Арт жагын өтөбүз. Сооруларын тартып көрсөтөйүн. Ошондук туугандар, бүгүнкү чыгарылыш Шторм кайманатындагы 7 жашка чыга турган азыр 3 асы экен. Ошондо бул атты тартып көрсөтүп бердик. Үйүрү, улагы баары бар. Анда эмесе алдыдагы номерлерди көрдүңүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар.
Beri mi? Beri dağı bir. Ötkör. Oldu.